Анжелика, Асема мага чалып итсин, акмаксың деп кыйкырып телефонду коюп салды. Ырчы Анжелика актриса жана ырчы Асема ага чалып итсин, акмаксың дегенин айтат. Күйөөсү жоктор элге даттанат. Мен элиме эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып, итсин, акмаксың деп кыйкырып өкүрүп телефонду коюп салып жатат. Мен айттым, кел жолугалы, сүйлөшөлү. Бирок ортодо улуу адамдар болуш керек деп. Мага чалып кой, кыздар урушпагыла деп жаткан улуу ырчы эжелеримден суранат элем. Асема экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрүбүзгө күбө болуп, чекит коюп берип койбосоңуздар, мен буга чейин эле аны менен сүйлөшүүгө аракет кылгам. Бирок бир жарым ай өткөндөн кийин кайра эле башталат. Мен такыр түшүнбөйм. Мага 3 поз арнаптырсың. Сага рахмат дейт ал. Эске салсак, ырчылар Анжелика жана Асема Инстаграмдагы жеке баракчалары аркылуу чырдашып жатышат. Буга себеп катары актриса жана ырчы Асема ырчылардын баары чуркап жүрүшөт. Сиз көрүнбөйсүз, Анжеликага даткан намын бериш керек деген комментарийге мен эри бар аял деп коет деген жообу себеп болгон. Буга жооп катары Анжелика буга чейин эле өзүңдүн акылсыздыгын көрсөтүп келгенсиң. Бирок чегине жетти. Эрим жок, эшек тагалап жүргөн жокмун деп жооп берген. Маалымат булагы Барс Медиа чекитке. Ырчы Асель Кадырбекова жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулду. Бүгүн 7-июлга карата автокырсыкка кабылган ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков буларга токтолду. Ырчынын абалы оор, бирок туруктуу. Бир аздан сүйлөп баштады. Ал көбүнчө уктап жатат, жылыш бар. Биз аны жандандыруу бөлүмүнүн өзүнчө палатага котордук. Жанында апасы бар. Ал эми Асель Кадырбекова апасын жана башка адамдарды тааный баштады, деди Жумабеков. Маалымат булагы Супер чекитке эжи. Чыныбай Турсунбековдун сөөгү бүгүн аларча көрсөтүүнүнө коюлат. Парламенттин мурдагы төрагасы, депутат Чыныбай Турсунбеков бүгүн 7-июлда Бишкектеги аларча көрсөтүүнүнө коюлат. Бул тууралуу парламенттин расмий өкүлү Ибраим Нуракун уулу Азаттыкка маалымдады. Эскерүү митинги аларча көрсөтүүнүндө саат 2-гө белгиленди. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, азыркы парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү болгон акын, илимпоз жана ишкер Чыныбай Акын уулу Турсунбеков 6-июлда түнгө маал пневмониядан каза болгон. Буга чейин ал эки өпкөсүнөн кагынып, Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан. Акыркы күндөрдө абалы оор экенин жана жасалма дем алдыруу аппаратынын көмөгү менен дем алып жатканын айтылган. 5-июлда Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу Турсунбековдун кан басымы, дене табы жана жалпы акыбалы жакшы экенин, дарыгерлердин божомолунда ал жасалма дем алдыруучу аппараттан жакын арада чыгып, амбулатордук дарыланууга которулушу мүмкүн экенин кабарлаган. Ага пневмония деген диагноз коюлганын, коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын кошумчалаган. Чыныбай Акын уулу Турсунбеков 1960-жылы 15-октябрда Нарын облусуна караштуу Нарын районунун Жаңы Булак айылында туулган. Ал Кыргызстан ишкерлер союзунун президенти, Кыргыз-Түрк ишкерлер кеңешинин төрагасы, коомдук кызматкеринде аткарган. Турсунбеков 2005-жылдагы жана 2010-жылдагы элдик инкылаптарды активдүү колдогон. Кыргызстанда либералдык реформаларды, базар экономикасын, эркин басма сөзүн өнүктүрүүгө тилектеш болгон коомдук ишмер эле. Ал ыр жыйнактарын жарыялаган. Мындан тышкары орус тилинен Николай Рубцовдун, түрк тилинен Осман Туркайдын айрым ырларын, түрк жазуучусу Нихаль Атсыздын Көк жалдардын өлүмү романын, ошондой эле түрк дүйнөсүнүн адабияты деген аталыштагы 2 томдогу кыргыз тилине которгон. 2003-жылы ал президенттин жарлыгына ылайык Эгемен Кыргызстандагы экономикалык өнүктүрүүгө өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн даңк медалы менен сыйланган. Маалымат булагы Азаттык чекитке эжи. Айбар Султангазиев 10 күндөн кийин өлүм житим кескин көбөйөт. Кыргызстанда коронавирустун алгачкы учуру 18 мартта Жалал-Абад облусунун Сузак районунда 3 адамдан катталган. Алардын баары 13 мартта Сауд Арабиясынан кичи ажылыктан келишкен. Мындан көп өтпөй коңшу өлкөлөрдө эле Кыргызстанда дагы өзгөчө абал киргизилген. 18 марттан 31 майга чейин коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 1748 учурга жеткен. Бирок июнь айында кырдаал кескин өзгөрүп, 1-июндан 28-июнга чейин 3000 жаңы учур катталды. Так ушул бир ай аралыгында 31 адам коронавирустан кайтыш болду. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча илдет эң көп катталган аймак Бишкек шаары 1877 учур.
Бирок медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев көрсөткүч мындан 10-20 эсе көп экендигин репортер менен болгон маектешүү учурунда айтып берди. Кырдаал көзөмөлдөн чыккан, текшерүүдөн өтүү кыйын. Ооруканаларда койкалар бир нече саатта толуп, орун жок. Менимче дарылардын дагы запасы түгөндү. Дарылоо алгоритмдери өзгөргөн жок. ПЦР анализдерин жыйынтыгына гана таянышууда, бирок алар ишенимсиз. Томографиянын жыйынтыктарына ишенишибиз керек эле, бирок мамлекеттик ооруканаларда томограф жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинде эч ким деле калган жок. Айрымдары ооруп жатат, айрымдары жумуштун таштоого аргасыз. Жакында коронавируска чалдыккандарды дарылаган дарыгерлер калбай калат. Айрымдары аз акча үчүн өз өмүрүн тобокелге салышпайт, деди Айбар Султангазиев. Эксперттин пикиринде алдыдагы күндөрү абал мындан дагы начарлашы мүмкүн. 7-10 күндөн кийин бизде эле өлүм житимдер мындан дагы көбөйөт. Вирус медицинанын мүмкүнчүлүгү аз аймактарда жайыла баштайт. Чиновниктердин сөздөрү 100% жалган болот. Июль-август айында өлкө эң оор учурга туш болот. Андан соң гана бир аз төмөндөө байкалат, бирок айрым жерлерде катталып турат, дейт эксперт. Муну менен бирге ал бийлик жетекчилерине сунуш айтып, ПЦР тесттерди сатып алуу жана томографтарды орнотуу үчүн бюджеттик чыгарылыштагы дагы бир жолу карап чыгууну эскертет. Дарылоо протоколун өзгөртүп, вируска каршы каражаттарды кошуу, дары-дармек сатып алуу, ооруканаларга орундук даярдоо, дарыгерлердин эмгек акысын көбөйтүү иштерине көңүл буруу керек. Жалган айтууну токтотуп, өлкөдөгү көзөмөлдөн чыккан кырдаалды моюнга алуу зарыл. Оорулардын үйүнө бара турган мобилдик топторду түзүп, 65 жашка чыккан адамдарды үйдөн чыгууга тыюу салуу зарыл. Алардын көзөмөлдөө жана туугандары менен байланыштырбоо керек. Ошондой эле олуттуу өнөкөт оорулары барлардын кыймылына чектөө коюуга тийишпиз. Аларга жардам берүү үчүн коомчулуктан атайын топторду түзүү керек, деди Султангазиев. Кыргызстанда соңку учурларда коронавирус күн сайын 200дөн ашык адамдын анализинен табылууда. Жалпысынан 18 марттан 26 июнга чейин өлкөдө 4513 адам коронавируска чалдыкты. Алардын ичинен 2242 адам илдеттен айыкса, 47 бейтап кайтыш болду. Маалымат булагы, репортер Чекит Кейжи.